Кыргыз улутунун символу болгон баш кийим калпактын күнүн 5 мартта белгилөөнү режиссер Рысбек Жабиров 2011-жылы көтөрүп чыккан. Чем шарга караганда айылдарда дагы мектептерде ошо калпак майрамдашып, садиктерде балдар бакчасында майрамдашып, бардык эле окуу жайларда бир кандайдыр бир иш-чара өтүп калды. Мен кубанычтамын, ушу коомдук башталыштагы бир идеябыз ишке ашып, бир руханий байлыктарыбыз колго алынып бараткан. Бул демилгени кыргызстандыктар колдоп 5 март күнү ак калпакты даңазалап, түрдүү иш-чараларды өткөрүшөт. Бул ирет өлкөнүн бардык аймактарында ак калпак күнү салтанаттуу түрдө белгиленет. Жылдан жылга өзгөчө болуп барган сайын кеңейип баратат өзүнүн иш-чаралары менен. Быйыл Манас жаштар коому, Акшумкар Кут, ошондой эле Көчмөк Номад деген жаштардын уюмдары күчү менен тарых музейинин алдында чоң иш-чара өтөт. Ал жерде филармония жактан жүрүш болот. 22 кылымдык тарыхы бар ак калпакты байыртадан бери ата-бабаларыбыз сактап бизге жеткиргендигин белгилеп, аны сапаттуу кийизден тигилиши керек деген маселени Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамов көтөрүп чыккан. Анын айтымында калпактын баасына эмес, байыртадан келе жаткан баалуулугуна көңүл буруу зарыл. Калпактын кымбаты 1,5 миң сомдон өйдарак депчи. Биздин намысыбыз керек болсо, мындан да жогору болушубуз керек да. Биздин тарыхыбыз болгон, биздин эң бир кыргызды ажыратып турган бул калпакты керек болсо 1,5 миң сомго же 150 сомго биз баалабашыбыз керек да. Керек болсо сыймыктанып сатып алып кийип, кымбат болсо башынан түшүрбөй, чечкенде дагы ылдый жакка койбой бийигирээк коюп жүрсө, бул өзүбүздүн ар намысыбыз, өзүбүздүн айрыбыз болот эле. Тазабек Икрамов кыргыз улутунун жүзү болгон ак калпакты ата мекендик өндүрүүчүлөр тиксе, сыны да, сапаты да мыкты болмок дейт. Биздин өзүбүздүн ишкерлерибиз дагы иш менен камсыз болмок. Буга чейинки жанагы биздин ушу жүндөн жасалган жакшы багы кой жүнүнөн жасалат да, билесиздер, ушу койлорубуздун саны дагы көбөйөт эле, жок болуп кеткен жумуш ордулары орундалат эле. Жыл өткөн сайын ак калпактын баалуулугун арттыруу боюнча ар кандай иш-чаралар өтөт. Айтмакчы, бул ирет студенттер 3 метрлик калпак жасап, аны дүйнөнүн рекорддор китебине киргизүүнү пландап жатат. Ак калпакты 5 март күнү эле эмес, ар дайым кийип жүрүү керек. Анткени Айкөл Манастын урпактары катары байыркы кыргыз боз